Саламатсыздарбы? Эфирде Термен телеберүүсү алып баруучу мен Перизат Сайдурхан. Биз бүгүн чек ара ошол айрыкча Кемпир-Абадта болуп аткан окуялар жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бул үчүн бизде конокто ошол жакта төрөлүп өскөн элдердин өкүлү катары Акыл Айтбаев, чек ара коомдук бирикмесинин негиздөөчүлөрүнүн бири Гүлжигит Исаков жана жарандык активист Элбек Хабибуллаев болмокчу. Саламатсыздарбы? Алгачкы эле суроо, мисалы ошол жакта төрөлүп өскөн адам катары сизге суроода бул негизи Кемпир-Абад суу сактагычынын тарыхында чын эле бул Өзбекстан менен бир талаш аймактарга кирди эле эмне үчүн ошол чек ара маселеси каралып атканда Кемпир-Абаддын маселеси көтөрүлдү да? Рахмат. Биринчиден, Кемпир-Абад суу сактагычы Советтер Союзунун учурунда курулган. Ал жерде эч кандай талаш маселе жок. Эмне үчүн азыр ал жердеги ушу суунун алдында жерди беребиз дегени мен түшүнбөй атамын. Бизде кандай муктаждык бул биздин мамлекеттик комиссиянын ошого түртүп атат. Эмне үчүн ал жерди берип атышат, мага түшүнүксүз. Келишим боюнча ал жерде сууну сактоого гана уруксат берилген. 900 мен ошол өзгөндө жер комитетте иштегенмин убагында. Ошондо биздин жетекчибиз Жаныбек Табалдиев деген бар эле. Мен документтер менен баарын таанышып чыктым, көрдүм. 905 белгиге чейин горизонталь деп коебуз. Ошол белгиге чейин Өзбекстан сууну көтөргөнгө укугу бар экен. Суу азайган сайын, жер ачылган сайын жер бизде калат деп түшүндүрүп жүргөн. Келишим боюнча ошондой. Анан эмне үчүн азыр өткөрүп атканы мага түшүнүксүз. Гүлжигит мырза, сизге суроодо, сиз мисалы үчүн ошол жакка барып дагы видеолоруңузду көрдүк, ошол жакта да болуп келдиңиз, өзүңүз ошол негизи чек ара боюнча мурдатан эле өз ой пикирлериңизди билдирип жүрөсүз да. Сиздин оюңузча ошол Кемпир-Абад боюнча бул маселе эмнеден улам келип чыкты да? Бул сүйлөшүүдө жөндөн жөн эле келгиле бул жерди беребиз деген маселе болбойт да, эмнеден улам келип чыкты? Мен бул окуяга Советтер Союзунун убагына кайрыла кетейин. Советтер Союзунун убагында Өзбекстандын суу муктаждыктарын каржылаш үчүн кыргыз тараптан суранышкан. Ал кездеги чоң ири бирдиктүү мамлекет болчубуз. Бордош Өзбекстандын ошо суу муктаждыктарын каржылаш үчүн кыргыз тарап эки тараптуу келишимдерге кол коюлган. Ошонун негизинде биздин Кыргызстан аларга суу сактап беребиз, ошол жерден алар суу пайдаланат деген келишимдерге кол коюлган. Бирок Өзбек тарап ошо Советтер Союзунун убагында милдеттенмелерин толук аткарган эмес. Аткарбаган үчүн компенсация толук жасалган эмес. Негизи бул жерде суу сактагыч жердин асты, суу сактагычтагы жердин асты шашка деп коелу. Ал бизге караштуу да. Биз аларга суу сактап берип атабыз. Суу сактап берип аткандан кийин жердин асты биздики. Сууну гана сактап берип атабыз. Ошол жерди биз убактылуу ошо суу толтурулуп турганда пайдаланбай аткан үчүн гана алардан компенсация алып турушубуз керек. Акчалай түрдө алышыбыз мүмкүн. Бирок ал жерде биз эч качан биротоло бербешибиз керек. Жер алмашуу деген сөз такыр болбош керек. Жер алмашуу деген болбошу керек. Анткени Өзбекстандын бүгүнкү күндөгү Өзбекстандын аскерий, экономикалык абалы күчтүү Кыргызстандыкына караганда. Ошондуктан суу бул жаңаланып турган ресурс, бул кен байлык эмес. Казып туруп чыгарып кеткидей. Түгөнүп калат да кен байлык туурабы? Бирок суу ресурсу бул аябай стратегиялык мааниге бир ресурс. Бул жаңаланып турат. Бул түбөлүккө десек болот. Анан бул жерде камчек ташып бирде аларга ошо ремонт жасаганга жол берели деп айтып алды. Анан кечээки жыйында жакшылап карап чыксак, башкача жол менен айтып атат, коопсуздуктан улам дагы деп атат да. Мына орусча айтканда вот где зарыта собака. 1990-жылга кайрыла турган болсок, эсиңиздерде болсо, анда кыргыздар менен өзбектердин ортосунда тополоң чыккан болчу. Тополоң чыкканда биринчи эле кезекте ушул жерге атайын аскери спецназ деп коет орусча. Аскери атайын кызматкерлер келип, ошол жерде коргогонго өтүшкөн да. Бул жер биздин колубузда рычаг бойдон кала бериши керек.
бул рычагты алдырган кишилер Кыргызстанга кыянаттык жасаган болот. Стратегиялык мааниге ээ объектилерди эч качан бербешибиз керек. Мейли бордош өлкө катары колдона берсин, пайдалана берсин. 86% алар пайдаланат экен. Биз каршы эмеспиз ага. Пайдалана берсин, бирок ар дайым ремонт жасайбы, суу кой берилеби? Алар улам бизге, биз мындай кылайын дедик эле, суу алайын дедик эле, бизге улам эшигибизди тыкылдатып кайрылып турушу керек. Биз ошол ырчакты колубуздан алдырбашыбыз керек. Бул чечимдерге барыш үчүн арканды узун таштай алган, стратегиялык ой жүгүртүүнү билген, мыкты мамлекетчил адамдар керек. Шашкалактап 3 айда чечем, 5 айда чечишим керек. Кереги жок андай шашкалактап. Шашкан шайтандын иши. Кыргыздар да айтат, эл башы болгуча суу башы бол дейт. Суу башыбызбы? Суу башы болгон ата-бабаларыбыз айткан нерсени так карманышыбыз керек. Элбек мырза, негизи сиз дагы бул негизи чек ара маселелер боюнча өзүңүздүн изилдөөлөрүңүздү жасап келип атасыз, ошол коомдук тармактарда жарыялап келесиз да. Негизи бул акыркы сүйлөшүүлөр Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосундагы сүйлөшүү жана ошол эле Камчыбек Ташиевдин биз 100% чечип салдык деген нерселерине кандай карайсыз? Бул кандай өңүттө чечилди да? Биринчиден, экинчиден деген бул элге эч кандай маалымдоо иштери жүргүзүлбөй туруп, түшүндүрүү иштери жүргүзүлбөй туруп, эл менен кеңешпей туруп ушундай чечимдердин кабыл алышына кандай карайсыз? Чоң рахмат, абдан жакшы суроо болду. Бизде биринчи эле ушул мамлекетте маалымат саясаты аябагындай начар болуп жатат. Башкача айтканда, бизде улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Камчыбек Кыдыршаевичтин айткан сөзүнө, баскан кылган жумуштарына карата биз эл маалымданып жатабыз. Демек, биз Камчыбек Ташиевдин айткан сөздөрүнөн карап, ошонун анализдеп, ошого жараша биз кыймыл аракет жасайбыз. Азыркы учурда ушул өзүнүн жарандык позициясын, жарандык көз карашын, чыныгы атуулдук кыргыз жерине күйгөндүгүн көргөзүп, чек ара маселеси үчүн күйгөн адамдарды тилекке каршы кечээ күнү да ушул провокаторлор катары атап кетишти, чагымчылдар катары. Бул тилекке каршы андай эмес, биз бүтүн бардыгын ушул Камчыбек Ташиевдин сөзүнөн алып, ошол комиссиянын төрагасы мурдакы Назирбек Өрүбаевдин сөздөрүнөн алып чыгып жатабыз. Ушул жерде чоң маалымат саясатынан кемчилик болуп жатат. Буга чейин деле айтып кетсек, кечээ күнү Тажикстан менен болгон маселени да бир аз козгой кетейин. Мисалы үчүн, Ворукка биз эки сунуш бердик. Бирөөсү ушул курчап, аянтын эсептеп, зым менен тороп алуу, экинчиси Ворук аймагын башка жерге алмаштыруу деп. Аны Тажикстан президенти Эмомали Рахмон тике кагуу жасап, четке какты. Ушул жерде мисалы үчүн алдын ала ойлонулбаган, пландалбаган сөздөрдү айтып алып, чоң кедергесин тийгизип атат. Буга чейин Камчыбек Ташиевдин сөздөрүндө бар болду, Улукбек Марипов премьер-министрдин сөздөрүндө да мындай кемчиликтер бар болчу. Ошондуктан ал эми азыркы учурда бул жерде толук кандуу 100% чечип салдык деген тилекке каршы туура эмес. Биз эгерде алдын ала көрөгөчтүк менен таштай турган болсок, кийинчерээк биз чоң жоготууларга учурашыбыз мүмкүн да. Гүлжигит мырза айтып кеткендей, биз эң чоң рычагыбыздан айрылып калып жатабыз да, башкача айтканда. Аклагай, сиздер ошол өзүңүз кайрылууда жасап турсуз, анан ошол кайрылууда ошол Кемпир-Абаддын курулушуна байланыштуу да маселелер козголуптур, ошол жерден көчкөн элдер боюнча. Бул кандай болуп курулганда, мисалы үчүн көпчүлүк элге билинбейт, бул кандай курулду, ошол канча киши көчүрүлдү эле, эмне мындай сиздерге кандай мамлекет тарабынан кийин жардам көрсөтүлдү эле? Бул жерде убагында ошол жерде бир топ айылдар болгон. Ошол азыр ошол айылдардан көчүп чыккан адамдар азыр ошол Өзгөн районунда, Алга айылында, Эски Покровка айылында, Кызыл Октябрь айылында, Куршап айылында, Мырзарык, Кароол, Шералы айылдарында, Ана Кызыл, Кыймыл, Бостон, Кашкатерек деген айылдарда жашашат. Мен айтып атпаймынбы? Азыр ал жакта элдер менен кабарлашып атамын. Мен ошол жердин элдин өкүлү катары айтып коеюн, биз караманча каршыбыз бул жерди бергенге. Ошо Өзгөндө барганда Камчыбек Ташиев айтып атат. Биз 900-чү белгиге чейин гана сууну камай турган кылып сүйлөштүк, андан өйдө көтөрбөйт дейт.
Эми ошондон өйдө көтөрбөсө бир 1000 гектардын айласында жер ачылып атат экен. Ошол 1000 гектар жерди силер иштетесиңер деп элди ошого айтса, элдер жакшы түшүнбөй ошого сүйүнүп атышат. Анан ошол эле жерде айтып атат, ачыгын айтып коелу, 900-чү белгиден ылдый жагыны суу басып турган жерди Өзбекстанга өткөрүп бердик деп ачык айтып атат. Мен айтып атпайм, эмне үчүн берип атат? Кандай муктаждык бар? Биз эмне үчүн бериш керекпиз? Мен эмне үчүн каршымын? Мен мына сиздерге тизмектеп берейин. Биринчиден, мындай маселени көтөрүүгө Өзбек тарапта эч кандай негиз жок. Эч кандай негиз жок. Эч кандай талаш тартыш жаралбаш керек. Жаралбаш керек. Себеби Өзбек тарапка сууну сактоого гана уруксат берилген, келишим боюнча. Сууну сактоого гана. Ал эми жер биздики боюнча калган. Ошондуктан ал жердеги сууну суу азайган сайын ачылган жердин биз иштетүүгө толугу менен укуктубуз. Биз толугу менен укуктубуз. Эгерде жана берсе, бизди ушул укуктан ажыратып атат. Өзбек тарап, Өзбек-Кыргыз чек арасы мына көрүнүп турат. Ушунан бери, чек арадан бери өткөнгө акысы жок да. Акысы жок. Бул биринчи. Экинчи. Бул жерлер илгертен Кыргыздын жери болуп келген. Жана бул жерде биздин ата-бабаларыбыз жашаган, алардын изи калган, биз үчүн ыйык жер. Биз өзүбүз туулуп өскөнбүз бул жерде. Суу басып калган жерлерде айыл чарба иштерин жүргүзүүгө мүмкүн эмес болгондуктан гана Өзбекстан бизге башка жерден жер бере турган болгон. Жер бере турган болгон. Значит, ошон үчүн мына Өзбек-Кыргыз чек арасы өзгөртүүсүз калган. Эгерде жерди бергенибизде мына чек ара жылып кетмейт мындай. Үчүнчүдөн, Кемпирабад суу сактагычы 78-жылы ишке киргизилгенде, ошол Союз кезинде Өзбек Республикасында 44.300 гектар жер суу пайда болгон. Эмне кылыш керек дейм? Биздин ошол жардамыбыз менен ушунча сулуу жер кошумча пайда болуп атат аларда. Төртүнчү, Союз учурундагы ошол республикалардын ээлешкен аймактарын тааныйбыз, чек араларын бузбоого кепилдик беребиз деген эл аралык декларацияларга Алматы, Минск, Москва достук, түбөлүк достук келишимдерине ылайык кимдин аймагында, кайсы республиканын аймагында эмне болсо ошолордуку болуп таанылып калган. Ошондуктан бул жерлер толугу менен бизге караштуу. Бул жерлер дагы, бул жердин үстүндө суу да биздики. Бул суу тосмонун бир бөлүгү да биздики. Бул бардыгы Кыргыз мамлекетинин менчиги, Кыргыз элинин менчиги болот. Андан ары суу тосмону Камчыбек Кыдыршаевич бир чети илешип калыптыр деп айтып атат. Суу тосмону ошол СССР кезинде курулган, ошондуктан ал биздин аймакта жайгашкан бөлүгү биздин стратегиялык объект катары каралыш керек. Жөнөкөй эле жер катары карап өткөрүп берип койгон бул туура эмес. Туура эмес. Бешинчи, ошол жерде эки ГЭС курулган. Ал дагы Союз кезинде курулган. Союз кезинде. Ошондуктан бул ГЭСтерде да биздин үлүшүбүз болуш керек. Биздин үлүшүбүз болуш керек. Алтынчысы, Исмаил Исаков билдирүү жасады. Бүт кеңири түшүндүрүп, жакшы билдирүү жасады. Ошол жерде белгилеп атат. Эгинге, эккенге эң ыңгайлуу 5731 гектар биздин жердин ордуна, алар 4127 гектар тастак, суу чыкпаган, эгинге пайдасыз жерлерден бөлүп ар жерден ар кандай участкалардан беришиптир. Вот комиссия түзүп текшерип чыгыш керек деп айтып атат. 1604 гектар жерди компенсацияланбай бизге берилбей калган. Бул Исмаил Исаковдун билдирүүсү. Андан башка да платинанын бийиктигин биз менен макулдашпастан 84-жылы уруксатсыз, биздин уруксатсыз өз алдынча 2 метр жогору көтөрүлүшкөн. 2 метр көтөргөндүктөн ошондо значит бизде кошумча дагы 269,5 гектар эгиндик жана 7,5 гектар көп жылдык өсүмдүктүү жерибиз суу астында басылып калган. Компенсацияланбаган, бизге берилбей калган, суунун астында калган жерлердин бардыгы 2518 гектар жер калып атат. Ушул маселелерди көтөрүш керек. Биринчи жер берерден мурда. Жетинчи, вот Исмаил Исаков кайрадан белгилегендей эле коллектордук, дренаждык системаны Өзбек тарап салбай койгон. Келишим боюнча салып бериш керек болчу. Салбай койгондуктан өзгөн Кара Суу райондорунда ошол эле Кароол, Куршап, Баштөбө, Төрткөл, Жыланды, Жаңарк жана Сабай айылдык аймактарынын жалпысынан ушул аймактарда 5028 гектар жер сазга айланды. Сазга айланып, ошол жерлерден туз чыгып, айыл чарбалык ишке жарабай канчалаган зыян тарттык. Муну эмне үчүн эске албайт? 8-чи,
келишим боюнча Бүргөндү массивине чейин 149 километр канал куруп бермек болушкан. Ошонун негизинде бизге 20 000 гектардан ашык суга жерибиз пайда болмок. Муну бизге куруп бербей коюшту. Ал жерди сугаруу үчүн канал аркылуу 227 миллион куб сууну суу сакташтан биз алып турмакпыз. Аны беришкен жок. Келишимдин бул бөлүгүндө ушул өзбек тарап аткарбай койгон. Анын муну эске алыш керек. 9-нчу жергиликтүү элден алынган маалыматка ылайык, акыркы жылдары суунун деңгээли 900-чү белгиден өйдө көтөрүлгөн жок. Жылдан жылга суу азайып атпайбы? Ошон үчүн бул суу ансыз деле өзбектер айтса айтпаса деле 900дөн өйдө көтөрүлбөйт акыркы жылдары. Ошондуктан бул алардын 900-чү белгиден өйдө сууну көтөрбөйбүз деген уадасынын эч кандай мааниси жок. Мааниси жок. 10-нчу Камчыбек Ташиев айтып атат, суу баскан жерди бердик, бирок алар тоспойт деп айтып атат. Эгерде алар тоспосо, анда чек араны жылдыргандын эмне кажети бар? Чек ара ошол жерде кала берсин леске боюнча. Жылдыргандын кереги жок, туурабы? Так. 11-нчи жылдан жылга суу азаят. Бул табигый процесс болуп атат. Жер ошол боюнча калат. Жер азайбайт. Суу азайган сайын биз иштетүүгө мүмкүнчүлүк алган жерлердин аянты көбөйөт. Бул Кемпирабад суу сакташын айтып атам. Биз өзүбүздүн жерлерибизди кайрадан өзүбүз иштетип баштайбыз. Бул жерлердин алдында ар түрдүү кен байлыктар бар болушу мүмкүн, туурабы? Эмне үчүн аны эске албай эле бир иш кылышат? Ушул жогорку айтылгандардын негизинде ушул биз караманча каршыбыз. Ушул Кыргыз Республикасындагы бардык ушул жүрөгү элим, жерим деп соккон жарандарга кайрылабыз. Ошол баарыбыз ошол бир күч болуп, чогулуп, бул маселеге каршы чыгып, ошол Кыргыз Республикасынын чек ара боюнча комиссиясына, анын төрагасына Камчыбек Кыдыршаевич Ташиевден талап кылышыбыз керек. Бул ошол Кыргыз-Өзбек чек арасы Кемпирабад суу сактагычы өткөн ошол мурдагы боюнча өзгөртүүсүз калсын. Өзбекстан өз милдеттери менен аткарсын, коллектордук дренаждык сетти ошол өзбек тарапы өзүнүн эсебинен салып берсин. Андан тышкары биз тарткан баардык зыяндардын эсебин чыгарып, ошол биздин зыяндардын ордун толтурсун деп талап коюш керекпиз. Чоң рахмат. Гүлжейит мырза, сизге мисалы үчүн ошол сиз өзүңүз да жазып кеттиңиз, Кыргызстан аймагы анда мындай кичирейип келатат депчи. Бул ошол эле Сох анклавынын жанында, Ворух анклавынын жанындагы айылдардын улам кичирейип келатканынан байкасак болот. Анан ошол эле Кемпирабад суу сактагычы боюнча дагы айта кетсек болот. Анан ошого карабастан мисалы үчүн сиздин оюңузча мындай бир биринчи 100 гектарга макул болуп коюп, анан ал жакта аскердик застава бар десе 50 гектарга макул болуп, анан дагы кайра 20 гектарга сүйлөшүп берем деген мындай бир олуттуу эместей маселе көрүнүп атат да. Сиздин оюңузча мамлекеттин чек ара чечүүдөгү саясаты азыр кандай болуп атат, анан кандай болуш керек да? Орусча айтканда невооруженным глазом видно, мындай көрүнүп турат да. Камчыбек мырза чыгып алып 100 гектар берип койдум деди. Бул соц тармактарга чыкты. Анан мен билбей берип алыптырмын, 50 гектарында биздин чек ара бекетибиз бар экен. Мен аны билбей калыптырмын деди. Ошону кечээки жыйында бирөөлөр сурады. Сураса, аны кайра жокко чыгарып атат. Жок, андай деген эмесмин деп кагып силкеп атат. Бул жерде мамлекеттик саясат жет өлчөп бир кес деген принцип менен эмес, керек болсо 100 өлчөп бир кес деген принцип менен жүрүш керек. Чалдык уйдулук менен шашкалактап чечүү бул мамлекетчил адамдын жасай турган иши эмес да. Олуттуу мамиле жасалыш керек, эч качан шашпашыбыз керек. Салкын кандуулук менен достук мамилени эске алып, эки тараптын кызыкчылыгын эске алып, өзбек тарап азыр утушта. Анткени аябай күчтүү болуп турган, убагында аябай күчтүү болуп турган Ислам Каримов бул ийгиликке жете алган эмес. Ал айткан да, бул кечээки эле тарыхта белгилүү, жакынкы тарыхта. Эгер кыргыз тарап бизден уруксат сурабай туруп, гидроэлектр станцияларды сала турган болсо, гэстерди сала турган болсо, биз согуш жарыялайбыз деген. Бул опузалоо, бул ачыктан ачык коркутууга кирет. Бул бирби? Биз ушул убакка чейин
мурдагы президенттерди ооба ар кандай коррупциялык иштер менен башка туура эмес иштери үчүн сындап келдик. Катуу айтып келдикпи? Айтып келдик. Бирок биз ошол жамандап дебейин, эми сындап саясаттарына макул экен, эмес экенибизди билдирип келген президенттер дагы мындай кадамга барган эмес. Мен аларды мактабайм, жактабайм. Бирок ошолор дагы барган эмес мындай кадамгачы. Ошолор дагы мындай кадамга барбаган ченде булар эмне үчүн барып атат деген маселе туулуп атат да. Силер кимсиңер? Силер мамлекетти туш тарапка мындай торттой кылып кесип бере турганга келген адамсыңарбы? Же улуттук кызыкчылыкты көздөй турган адамсыңарбы? Эгер улуттук кызыкчылыкты көздөсөңөр, анда иш жүзүндө көргөзгүлө. Протоколдордо, келишимдерде, барлык жерде изилдеп, картанын миллиметрине чейин изилдеп чыккыла. Карапайым элге айтып коюшу оңой экен да, биз 100% чечтик деп койсо, эл детальдарды билбей туруп айта берет экен да, эл. 100% чечилди деп элдин оюнда ошол эле калат экен. 100% кимдин пайдасына чечилди? Кимдин пайдасына? Кыргызстандын пайдасынабы же Өзбекстандын пайдасынабы? Мына ушул маселени элге кошумча айтып коюш керек да. Анан Камчыбек мырзага да мына эфирден пайдаланып айтып кетким келет. Эч качан бир кызматка барып алып, мен кайсы жерде иштеп атканымды билесиңби деп антип элди зекибеш керек. Ал жерде иштеген кимдерди билебиз биз? Усманкул Табалдиев деген киши болгон, туурабы? Жер үйдү 100% башкаларга, чет өлкөлөргө бергенге мындай маш болуп чыгап берген киши. Каякта ал азыр? Каякта? Ал киши деле ошол жерде жетектеп жүргөн. Башка алыс барбай эле кой, мына Опунбаев кайда жүрөт азыр? Опунбаев күпүлдөп атып, жок азыр. Милдетин таштап качты. Эмне үчүн таштап качты? Анткени ал улуттук кызыкчылыкка каршы кадамдарга барган. Эмне дейлем, Орозонун куттуу күнүндө сооптуу ишти кылып, жакшына орозо кармайлы деп атабыз. Бирок тилекке каршы могу жасалып аткан иштер адамдын гыжырын келтирип атат, элдин гыжырын келтирип атат. Элди антип зекпеш керек эч качан. Бул кишилер өлкө деген эмне, мамлекет деген эмне деген түшүнүктү айырмалай билиш керек. Мамлекет бул болгону бир институт. Анын үстүндө турган бир институт бул өлкө. Өлкөнүн бийлиги элге таандык. Элдин бийликтин булагы эл болот. Мамлекетте жалданып аткан кишилер, алар жалданма кишилер. Алар келип туруп, силер могул кызматты өтөп бергиле деген келишим менен келишет. Келишимдин аты конституция болот, баш мыйзам. Булар баш мыйзамды деле бурмалап келип атышат. Жалданып иштеп аткан элине барып алып, элди зекип атат. Бул туура эмес. Бул Кудайга жакпаган нерсе. Мындай нерсени тыйыш керек. Мен ачыгын айтсам, мурдагы Камчыбек Ташиевди мына алыс барбай эле коеюн, мына былтыркы чегарага барып алып 1 сантиметр жерибиз кетпейт деп Көкташка барып, башка жерлерге барып сүйлөгөндөрү мага жагат болчу. Ошол эле Садыр Жапаровдун Кумтөрдү кайтарам деген угадалары мага жагат болчу. Бирок азыр эски Садыр менен эски Камчыбек жаңы Садыр менен жаңы Камчыбекке каршы иштеп атат да. Биз бул кишилерге болгон позициябызды өзгөрткүбүз келбейт. Биз мурдагы Камчыбекти колдогубуз келет, мурдагы Садыр Жапаровду колдогубуз келет. Бирок булар позициясын улуттук позицияга буруш керек да. Булар башка жака буруп кетип атат. Булар башка жака бурса, биз алар менен жетеленип кеткидей биздин андай укугубуз жок да. Бизге мамлекет керек, бизге эл керек, бизге улуттук байлыктарыбызды, улуттук кызыкчылыктарыбызды сактап калуу керек. Анан дагы бир нерсени белгилей кетейин. Бул чукул Көкташтык туугандардан келген кабар. Көкташта биздин ошол жердеги активисттерди Тажикстан тарап тизмеге алып, 10га жакын жараныбызды. Тизмеге алып туруп, булар Интерполго берип коюштур. Алардан бирөө Эсен деген инибиз кече жакында Орусияга учуп кетти эле. Орусиядан конору менен алар ошо Тажикстан Интерполго берип койгон экен. Бул жараныбызды кармап, азыр Тажикстанга берели деп атат. Мен ушуна эфирден пайдаланып айтып кетким келет. Кыргыз Республикасынын президентимин деген Садыр Нуркожо уулу, тышкы иштер министри, ошол жакта Жаныш Рустембеков элчи болуп мында бары жогу билинбеген киши. Бүгүн кат кылам, мына жараныбызды сактагыла. Бул жараныбыз чыккынчы кылмышкер эмес. Бул жараныбыз жөн эле өзүнүн мекенин коргоймун деген киши.
Буну Тажикстандын жалаасы менен жазып койгон негизсиз бир запросу менен, сурамы менен кармап атышат. Башка биз ушун жарандарыбыз, патриотторубузду чекеден эле ушундай кылып талата берсек, Кыргызстанды ким коргойт? Сиз ошол негизи Тажикстан менен чек арасында жакшы сөз кылып кеттиңиз да. Муну мисалы үчүн ошол эле бир нече ай мурун Улукбек Марипов Төркүлдүн башын берип койдук деген дагы сөздөр чыгып, анын артынан мындай бир ошол билдирүүдөн кийин Кыргыз менен Тажикстандын мындай алакасы андан бетер суй түшкөндөй болду да. Мисалы үчүн ошол эле Кыргызстандан ал жакта аскерий окутууларды өткөргөндөгү Тажикстандын деген президенти Эмомали Рахмон келип, ошол Ворх анклавына өзү келип, ошол жердеги элдерди мындай колдоп, мындай бир аларга дух берип кетти деген нерселер болду да. Анан булардын баары Кыргызстанга кандай мындай бир эмне үчүн ушул жетекчилердин кайсы бир маалыматты билбегенинен ушундай элдер дайым, мисалы үчүн кече күнү эле 2 күн мурун ал жакта дагы бир чыр чыкты да. Булар качанга чейин улана берет да? Тышкы саясат ички саясаттын уландысы болот да. Ички саясаттагы мыйзамдын үстөмдүгү болбой аткан үчүн, мыйзамды тебелеп аткан үчүн ички саясатта орусча айтканда бардак болуп атат азыр. Саясий бардак, ахлократия болуп атат. Ким спортсмендерди топтоп келип алса, дөпөрөстөрдү топтоп келип алса, ошолор креслого отуруп алмайбы деген заман жүрүп атат да. Аны Тажикстандын, Казакстандын, Өзбекстандын, башка кошуна өлкөлөрдүн атайын кызматтары көрбөйт абы. Ал кандай эле көрүп турат. Анан алар үчүн эң ыңгайлуу үчүн качан? Биздин Кыргызстандын жерлерин, алар көз артып келген жерлерди тартып алуу үчүн эң ыңгайлуу заман аларга ушундай заман. Биздеги конституцияны кабыл алганга президенттин милдетин аткаруучу андай кеңешме түзгөнгө укугу жок болчу. Түздүбү? Булар мыйзамды тепселеп эле кетип аткан алар көрүп, Кыргызстандын өзүндөгү эле ушинтип атса, биз Кыргызстандын бир жерлерин кертип алсак, эмнеге азыр болбосун деген принцип менен булар катуу иштеп атышат. Эмомали Рахмондун ал жерге Ворохко келип кеткени бул биздин учурдагы бийликке, анан алардын аркасы менен жалпы кыргыз элибизге кыр көрсөткөнү. Бетибизге шапалак менен эле чапкандай болуп атат. Эмне Эмомали Рахмон Ворохко келбей жүргөн беле? Келип эле жүрөт. Эмне үчүн азыр келип атат? Себеби бул месседж берип атат. Бир сигнал болуп. Сигнал болуп атат, месседж берип атат. Бул биринчи, анан жанагы экс тышкы иштер министри чыгып алып туруп айтып атат. Эми албетте мен бир Кыргызстан Республикасынын жараны катары андай сөздү мен кемсинтүү катары кабыл алдым да. Эмне үчүн ошондой сөздү өзүнүн дарегине айттырат? Айттырбаш керек болчу. Бул айттырды. Ошол кишинин айынан биз да угуп калдык да. Биз дагы шапалак жеп калдык. Төрткүл боюнча айтып кете турган болсок, Улукбек Марипов деген киши бул жөн келген жок. Мен ушуну байкап атам. Бул жер боюнча мурда сүйлөшүүлөр болгон окшойт. Мен эми жаңылып калууну эңсейт элем, каалайт элем. Бул келип туруп эле жанагы 3-февралда, 2021-жылдын 3-февралда Жогорку Кеңештин стенограммасында айтып кетти. Буга тиешелүү суроо берилбесе деле Төрткүлдү кыпчып кетти да. Бул президент, премьер-министр болуп отуруш үчүн, ушуну айтыш үчүн гана келдиби? Бунун миссиясы өкмөт башчылыгы эмес, ушу Төрткүлдүн башы головной тажиктерге өтүп кетти деп айтыш үчүн гана келдиби? Ошон үчүн премьер-министр болдубу бул киши? Ошондой содалашуу менен келдиби? Же бул кишини мажбурлаштыбы? Же бул кишинин тили менен айттырып атышабы? Бул нерсеге карап коюшубуз керек. Бул киши айткандан кийин биздин ал жердеги жарандарыбыз, Баткендеги жарандарыбыз үйлөнгөндөр барып сүрөткө түшүп, кооз жерлерге барып сүрөткө түшөт го. Тойлор болгондо ЗАГС менен барып. Ошол жерге барып сүрөткө түшүп жүргөн жерлерге тажиктер ал жерге жолой албайт болчу. Бүгүн барып алып туруп биздин аскерлерибизди, чегарачыларыбызды акшатып сөгүп атат. Ошолордун аткезчилери жанында Тажикстан аскерлери турат. Бизге күч көрсөтүп, оройлонуп, мамиле жасап атат. Неге жол берип атат андайга? Жаныбыз кашайды. Колуңардан келсе чечкиле да мындайды. Эмне үчүн андай бул Улукбек Марипов бул сөздү үчүн жооп бериш керек. Головной өтүп кетти деп. Кандайча өтүп кетти? Ал биздин Кыргызстан жери кантип башка жака өтүп кетет? Эмне үчүн булар келип алып туруп бизге
келип алып биздин аскерлерибизди сөгөт. Түз эфирде болгондо дагы. Биз мындай немени көтөрө албайбыз, биз ар намысыбызды тепселенип атат. Биз качан чыдайбыз мындай нерсегечи? Биз эч кимге душман эмеспиз. Биз болгону биздин улуттук кызыкчылыгыбызды, мамлекетибиздин аброюн сактап бергиле. Колуңардан келсе сактагыла, колуңардан келбесе айтып койгула. Кечирип койгула, колуңуздан келбейт экен. Колуңуздан келбесе, колунан келген бирөөнү таап алгыла деп айтыш керек да. Жок, колуңан да келбесе, же ар намысты коргоо дагы колуңан келбесе, анда сен эмне отурасың ал жерде? Деген суроону элибиз сурашы керек. Рахмат. Элбек, мисалы үчүн ошол биз мындан бир 2 жума мурда ошол Кыргызстандын өкмөтүнүн чек ара боюнча атайын өкүлү бар экен, Назирбек Бөрүбаев менен дагы маек курганбыз. Анан ал айтты да ошол Кемпир-Абад боюнча дагы, Варух боюнча дагы, Сох анклавдарында дагы эч кандай бир Кыргызстан стратегиялык жеңилүү болгон жок депчи. Бирок ошол эле учурда эгер Кемпир-Абадда же болбосо ошол эле жолдорду ээлеп алуу боюнча сөздөрдө конфликттик ситуация чыгып, мисалы үчүн ошол эле Кемпир-Абад Өзбекстандын территориясы болуп таанылып калгандан кийин ал жактагы элдерге кандай мамиле болот дегенге мындай суроо жооп бере албай калды да. Сиздин оюңузча бул стратегиялык жактан бир мындай тактика катары Кыргызстан кандай мындай жеңилүүлөргө барды да? Абдан жакшы. Сиз өзүңүз айтып атасыз, жооп бере албай калды деп. Буга чейин деле Спутник KG информациялык порталына ушул эгерде кыргыздар 900 горизонтко чейин сууду толтурбай калса, кыргыздардан талап койбойбу ушул алдындагы дарыяны бошоткула, бизге көбүрөөк суу жибергиле, силер алдына дарыяны тоспошуңар керек, же ал сууну колдонбошуңар керек деп бизге башкача айтканда талап койбойбу деген суроосуга да жооп бере албай калган болчу. Булардын бардыгы бул арканды башкача айтканда алдын ала көрөгөчтүк жумуш менен бардык пункттарды анализдеп, эл менен тыгыз кеңешип, алдын ала ошол жерлерди көрүп, анализдеп, анализ жүргүзбөгөндүгүнүн бул белгиси да. Башкача айтканда, негизи бул чек араны Өзбекстанга барардан алдын эмне кылыш керек болчу? Биринчи ушул Камчыбек Ташиев менен Назирбек Бөрүбаевтар ушулардын бардыгы ушул чек ара баягы чечилбеген аймактардын барып, өздөрү көрүп, ал жердин баалуулугун, жер кыртышын, ал жердеги кандай байлыктар бар, кандай биз кайсыл жерде алмашсак, эгерде алмашуу боло турган болсо, кайсыл жерден биз утабыз, ушулардын бардыгын анализдеш керек болчу. Азыр Камчыбек Ташиев айтып жатат, биз кече күнү берген интервьюсунда Өзбекстанга барганда Кемпир-Абадтын ушул жерин сурашын биз алдын ала билчү эмеспиз, даяр эмес болчубуз деди. Бул дагы 100% баягы алдын ала даярдыксыз баргандыгынын белгиси десек болот да. Себеп дегенде биз бардыгын алар эмнени көксөп жатканын 100 жылдан бери келаткан саясаттын негизинде биз анализдеп билсек болот. Алар ал жерге барды, макул билбейт экен. Билбей барып алып, алар ошол жерден бизге сунуш бериптир. 100 гектар бергиле, биз ушул чек араны плотинаны оңдоп алалы, коргоп алалы деп айтып жатышат экен. Бирок алар эмне үчүн макул болуп коюшу керек? Ал жерде жок, биз бул маселени кийинчерээк калтырсак болбойбу? Анализдеп, арканды алыска таштап алып, кийин гана иш жүргүзсө сонун болмок да. Тилекке каршы ушул Назирбек Бөрүбаев бир топ суроолорго жооп бере албай калып жатат. Бул Назирбек Бөрүбаев мырза чек араны демаркациялоо жана делимитациялоо ишинде эң чоң роль ойной турган киши. Башкача айтканда, өзүңүздөр көрүп жатасыздар, ушул Камчыбек Ташиевке суроо бергенде, Камчыбек Ташиев өзү толук кандуу маалыматка ээ болбогондуктан Назарбек Бөрүбаевтан сурап жатат. Бирок Назирбек Бөрүбаев дагы ал да билбей жатат. Башкача айтканда, азыр биздин чек араны толук кандуу билбей калган адамдар азыр биздин чек арабызды чечебиз деп аракет кылып жатышабы деген бир чоң суроо келип чыгат да. Бизде азыр чек араны чындап Кыргызстандын улуттук кызыкчылыгы үчүн чечели, жан күрөшүп жүргөндөрдүн бардыгын эл душманы катары санап жатат да. Азыр биздин максат дагы ушул Кыргызстандын жерин, Кыргызстандын элине пайда алып келе турган, улуттук кызыкчылыкка утуш алып келе турган бир жакшы сунуштарды берүү менен биз биргеликте ушул
биздин чыгып жаткан, ызылдап жаткан нерселердин баардыгы чек араны бекемдөөгө, биз элдин утушун алып келүүгө багытталган иш-чаралар. Акыл мырза, сизге суроодо мындай алып карасак, кечээкү ал жакта элдердин атайын митингге чыккан, аны менен жолугушуусу барып ошол 20 гектар боюнча сүйлөшүү болот деп мындай ошону менен аяктап калды да. Биринчиден ошо элдер макулбу ошол чечимге? Анан экинчи суроо деген бул, эгер чын эле ошол суроо азыркы күнгө чейин мындай кызыктырып келет да, ал жерде карасак мындай бардык жанындагы айылдар мындай алаканга салгандай көрүнүп турган жер экен, мындай видеолордон көрүп келатабыз. Анан ошол жер берилсе, Кудай сактасын, бирок эки өлкөнүн ортосунда ар кандай болуп кетет, конфликттер болуп кетет. Ошондой болгондо Кыргызстан мындай бир аябай жеңиле турган абалда калып калбайбы мындай? Азыркы маселе ушул комиссия айткандай болсо, биз толугу менен жеңилебиз. Азыр баленин бардыгы ошол элге толук маалымат берилбей жатканда болуп атат. Үзүп, анан бир бизге пайдалуу жактарын айтып, бизге зыян жактарын айтпастан бир ушундай маалыматтар кеткен үчүн эл түшүнбөй отурушат. Мен кабарлашып элден сурасам көбү билет, ошон үчүн кечээ 18 апрель күнү атайын кайрылуу жасадым, бүт азыр таратып атам, бүт социалдык тармактардан, башка жактардан. Ошол жерде түшүндүрүп жазып атам. Эгерде 900 белгиден чек ара белгиленип кала турган болсо, ошол жерде суунун астында жер бардыгы Өзбекстанга өтөт. Бул жакты өткөндөн кийин эгерде эл унчукпай түшүнбөй ошондой отурган болсо, азыр андан ары иштер жүрөт. Анан кийин биздин парламентке алып келет. Парламентте эми ошол чимкирге атка конгон депутаттарыбыз айткандай бекитип берет. Бул жерде эч күмөн жок. Ал жерде бир жан тартып 2-3 адам чыгышы мүмкүн, бирок алардын добушу эч нерсеге жарабай калат. Көпчүлүк добуш кандай десе ошондой кылып бүтүрүп беришет. Бул парламенттин андай бир мындай маселелерди караганга укугу жок өзү негизи. Моралдык да укугу жок, юридикалык да укугу жок. Булардын мөөнөтү былтыркы жылдын октябрда бүткөн. Анан эми буларды эмне үчүн карап отурат? Мен ушул азыркы бийлик ушундай бир иштерди бүтүрүш үчүн кармап отурат деп бир ойго келет экенсин да. Эмне үчүн кармап отурат? Мындай бир мамлекеттик маанилүү иштерди эл ишенген бир бийлик органдары караса туура болмок. Жаңы келген парламентте карайбыз деп ошондой жылдырып турса болмок, жакшы болмок. Бир эл ишенимине ээ болуп келген жаңы бир эл өкүлдөрү караса болмок. Бул парламенттин ушул мынау азыркы келген бийлик ушул парламенттин айынан, ушулардын туура эмес кылган иштеринин айынан эл көтөрүлгөн үчүн келип ушулар ошолордун бир ошонун артынан бийликке келип алышып туруп, кайрадан ошолорду пайдаланып атканы абдан бир өкүнүчтүү да, абдан өкүнүчтүү. Анан эми азыр социалдык тармактарда Өзбекстан Кемпирабад суу сакташына келип эс алыңыздар, жакында биз силерге ошондой шарт түзүп беребиз деп эмтен рекламалык роликтер кетип атат. Анан бул роликтерди көрүп алып таң каласың, ушул мына биздин жерлерди, биздин сууну көргөзүп мактанып атышат. Биздин ушундай сонун ажайып жерлерибиз бар деп. Бул дегенден биз өзүбүзгө бир мындай чечимге келсек болот. Эртең ушул биздин парламент муну бекитип берип койгондон кийин, мыйзамдаштыргандан кийин өзбектер бизден сурап отурбайт. Сууну 800 же болсо 753 бир белгиге чейин, горизонталга чейин түшүрсө, бул жерден дагы бир 2000ден ашык жер ачылат. Ал жагын тосуп туруп, анан ошол жерлерге баг эгип туруп бир зона отдыхын курушу мүмкүн булар, эмтен туристтерди чакырып атканына караганда. Анан кантип ушуга биз макул болобуз? 20 гектар боюнча малыңарды сугарсаңар болот, өзүңөр түшсөңөр болот деген сөз, ал сөз боюнча калып калат. Эртең мал эмес, өзү адам сууга жетпей жете албай калабыз ал жерде. Айтып атпаймынбы, ошон үчүн бул элге маалымат жетпей атат. Эгерде элге маалымат жетип муну түшүнсө, эл мынтип карап отурбайт го дейм. 20 гектар боюнча. Элдер 20 гектар боюнча ушул элге толук маалымат жетпегендиктен кайра эле да. Мына картаны чоңойтуп мындай эле карасаңар, бул жерде суу тосмонун жарымына дээрлик жарымы биздин территорияда турат да. Бир уч эмес, кичинекей жер эмес. Суу тосмонун жарымына жакын жери биздин аянтта турат, биздин аймакта турат. Бул деген ошол объект биздин объект болуш керек. Бул жөн гана жер катары өткөрүп берген абдан туура эмес. Бул биздин стратегиялык объект катары, айтып атпаймынбы? Ошол суу да биздики, жер да биздики, тосмонун бир бөлүгү да биздики болгон үчүн
Биз кайрадан ошо талаптарды коюш керекпиз. Бул жердеги тосмо боюнча талап коюш керекпиз. Анан ал жердеги эки курулган КЭС боюнча талаптарды коюш керекпиз да. Айтып атпайм, эл жакшы түшүнбөгөн үчүн бир азыр түшүнбөй атат. Гүлжигит мырза, сизге суроодо чек араны чечүүдө негизги маселелердин бирөөсү бул жол маселеси болот да. Ошол эле мисалы үчүн азыр Сох анклавына болгон кайтпас эмесин ачып беришти, өткөрүү пунктун ачып беришти. Андан кийин болсо ошол биринчи Камчыбек Ташиев Воруктан Тажикстандын негизги аймагына коридор берилет деп, бирок эртеси күнү жок, ал берилбейт, жөн гана жол катары берилет дейт да. Бул жолдордун статусу кандай болот? Анан экинчи, ошону эле улай Аксай Тандык жолунун деген аябай кечиктирип атканын себеби дагы ушул кыргыздар саясий чечимдер менен мындай бир өздөрүнүн саясий эркиге жетишпей аткандыгын билдирбейби? Сох боюнча айтып кетейин. Сохто булар былтыр эле чакан аэропорт салып башташкан болчу. Буну бизкилер билет беле, билбейт беле билбейм, бирок алардын эксклавында бизде анклав болот. Анклавтарда негизи башка өлкөлөр бизден уруксат алмайын мындай стратегиялык объекттерди салганга, курал жаракты киргизгенге уруксаты жок да. Бирок бүгүн карасаңыз Сохто деле, берки Варукта деле мындай артиллерия турат да. Уруксаты жок. Бул эл аралык мыйзамдарга, нормаларга туура келбейт булар. Бул бир коридорду ачып бердиби? Ачып берди. Калганда кирип чыгып атат. Аксайды айланма жолду дагы уруксат беребиз деп атат. Өткөндөгү билдирүүсүндө айткан Камчыбек Ташиев. Аны бербеш керек. Жанагы Бакайдын жайыты деген жер бар, ошол жерде Аксайдыдан түзөт кичине чырчаткаттар болуп атпайбы? Ошол Аксайдык туугандарыбызга рахмат. Ошол Аксайды айланып өтө турган бул жактан жол ошого уруксат беребиз деп атат. Эгер ушул күнгө чейинки практика көрсөтүп атат, биз Өзбекстанга берген, Тажикстанга берген жерлерибизди кайтара элекпиз. Анан эмнеңизге ишенип ижарага берип атабыз дагы. Мен мисалы караманча каршымын. Мына Чешме боюнча, Чешме ал жердеги биздин туугандарыбыз айтып атат. 400-500 жылдык тарыхыбыз бар дейт. Ал жерде архивтерде билинип турат. Ошол жер бизге караштуу. Мына кече жакындагы деле Советтер Союзунун убагындагы бир канча Өзбек Республикасы, Өзбек СССР менен Кыргыз СССРдин ортосундагы келишимдерде дагы, протоколдордо дагы Чешме булагы Кыргызстанга караштуу экени 100% далилденип турат. Анан неге аларга 2 сотук жерден эмне болот дегендей кылып стратегиялык жерди мындай аларга бергенге, чогуу пайдаланганга маш болуп атышат. Мен түшүнбөй атам Камчыбек Ташиевдичи. Эми ал жерде кыргыздар айкөл эл. Сууну тосуп кое албайт. Берет. Бирок рычаг бизде туруп турсун ар дайым. Алар кырындай турган болсо, бизге баш көтөрө турган болсо, кое тур. Мен рычагымды колдоном. Курал жарагы жок эле. Оготпай туруп. Суу стратегия деген сөздү мындай мээлерине казып чукуп туруп, мен стратегия деген сөздү мындай киргизиш керек болот да бул кишилергечи. Стратегия деген сөздү түшүнбөй атышат булар. Мына алыс кетпей эле, мына ошол Аксай боюнча айта кеттик, Чечме боюнча айта кеттик. Мына ошол эле Жергетал боюнча айталы, Мургап боюнча айта кетели. Биз аларды Тажикстанга бергенбиз. Эмне үчүн сүйлөшүүлөргө отурганда Мургаптан сөздү Мургаптан баштабайбыз. Ошол Жергеталдан баштабайбыз. Шахимардан баштабайбыз, башка жерлерден баштабайбыз. Мына өзбектер менен отурганда эмне үчүн Совет Абадтан баштабайбыз? Совет Абад азыр сүйлөшүүлөрдүн пунктунда жок, беренеде жок. Сөздү ошол жактан баштабайлыбы? Өзүбүздүн жерибизди кара эле өзүбүздүн башка жерибизге алмашканды коюпчу. Эми кечирип коюңуздар, адамдын ушул факттарды көрүп туруп ачууланат экен да, эмоция алдырып коюп атам, кечирим сурайм. Мына бүтүп, мына суу боюнча аябай опурталдуу маселе да суу. Суу боюнча мына Чүй боюнча айтып кетели, Чүй каналы боюнча мына Чүйлүк туугандарыбыз жакшы билет. Казакстан менен биздин чек араларыбыз такталган, туурабы? Такталганы менен эмне болду? Чүй каналы, Чүй дарыясы. Ошонун негизинде гана чек араны тактап коюшуп, азыр суу бери өтүп атат да. Суу бери өткөн сайын Казакстан аларга дамбаларды салып алып, Чүй дарыясы биздин жерибизди жеп атат. Мына такталып бүткөн деген чек арада дагы биз Казакстанга дагы эле жерибизди алдырып атабыз. Суу деген бир туруктуу нерсе эмес да, бирде азаят, бирде көбөйөт. Ошондуктан биз так белгилеп алышыбыз керек.
мына жер биздики, мына жер биздики эмес. Эгерде азыр чечүү мүмкүн болбой аткан болсо, убакытка созушубуз керек. Биз өзүбүздүн позициябызды алдырбашыбыз керек. Коридорлорду токтотушубуз керек. Мына биздин барак эксклавыбызга аны берип салып атып эми. Барак эксклавыбызга кандай мамиле жасалган болсо, биз дагы башка өлкөлөрдүн биздин аймактагы эксклавтарына ошондой мамилени кылышыбыз керек. Ашыкча эмес, кем эмес. Ошондо гана адилеттүү болот. Биз айкөл боло бергенди токтотушубуз керек. Айкөлдүктү мындай жеке достукта көрсөтөлү. Бирок эл аралык мамилелерде төөлүк душман жок, төөлүк дос жок дейт. Кызыкчылыктар гана бар дейт. Демек биз кызыкчылыгыбызды коргогонго милдеттүүбүз. Ошондуктан бизде азыр куткарып калуунун бир эле жолу калды, бул патриотизм. Башкалары патриотизмди чагымчылдык деп айтып аткан болсо дагы, патриотизмден башка жолубуз калбай калды. Ошондуктан мен ар бир Кыргызстандын жараны, мейли ошол Кепир-Абадтык болобу, мейли Варух, Аксай, Баткен облусунан болобу, кайсы жеринен гана болбосун, Алабука болобу, Аксыдан болобу, кайсы жерден болсо дагы баарыбыз бирөө үчүн, бирөөбүз баарыбыз үчүн туруп берели. Мекенибизди коргош үчүн, улуттук кызыкчылыкты коргош үчүн. Ошондо гана өнүгөбүз. Биздин өнүгүшүбүзгө толук негиз бар, ресурстарыбыз бар, ресурстарды туура пайдаланышыбыз керек. Ынтымак болуш керек. Чоң рахмат. Элбек, силерге суроодо, эгер карап келсек, кайсы бир жылдары ошол Ворух анклавына бизден жанагы күйүүчү майларды өткөрүү токтотулган болчу. Булар азыр деле мисалы үчүн контрабанда болуп өтүп баратат да. Анан ошол учурда ал жакта бензиндин баасы бир 100 сомго, 200 сомго чыгып кетти деген маалыматтар болгон да. Ушулардын баарын алып келип туруп, эмне үчүн Кыргызстан ошондой рычагтарын колдоно албай атат да? Анан ошол жерде бирок ал жерге аралашкан жергиликтүү да элдер бар экен да. Эмне үчүн жергиликтүү элдер менен ошол жөндө мындай түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн жок? Кандай жүргүзүлүш керек? Чоң рахмат. Бизде контрабанда аябагандай күч. Тилекке каршы мисалы үчүн кече жакында маалымат чыкты. 2021 жылдын апрель айына чейин болгону 80 тонна биз контрабанда бензин кармадык деп маалымат жарыялашты. 80 тонна деген бул чоң хабаларды эсептеп келе турган болсо, ал жерде күнүгө 10-дан 20-дан аябагандай көп. Ошол Лейлек району аркылуу, ошол Максат айылы, ошол жактардан чыныгы негизги жол эмес, альтернативдик баягы контрабандалык жолу менен бир топ бизде бензиндер өтүп жатат. Азыр Камчыбек Ташиев бул сөздөн кийин айтышы мүмкүн, чагымчылдык кылып жатасыңар, биз толук кандуу токтоттук деп. Тилекке каршы жөнөкөй гана карапайым элдердин контрабандаларын токтотушу мүмкүн, бирок толук кандуу токтогон жок. Чоң атка минерлердин, контрабандисттердин кимдикке экенин такадык билбейм, бирок ошолордун контрабандалары дагы деле жүрүп жатат. Буга биз жакында эле ошол социалдык баракчаларда күбө болду. Ошол Максат айылында бир 50гө жакын ушул хобалар, бензин ташуучу унаалардын катары менен тургандарына күбө болгонбуз да. Эгерде биз реалдуу түрдө Тажикстан менен ушул чек араны чечип алабыз деп мыкты деңгээлде чечебиз десек, анда биз толук кандуу рычагыбызды колдонушубуз керек. Биз учкай тийип коюп алып эле, кайра ошол учкай тийип койгонубуздун кесепетин азыр өзүбүз көрүп жатабыз. Өткөндө социалдык тармактардан Камчыбек Ташиев бир канча сөздү сүйлөдү. Ал сөздүн кесепетинен Ворух аймагындагы тажик жарандары аябагандай өздөрүн патриоттук сезимге ойготуп, бир канча жерлерине ушул өздөрүнүн туусун орнотуп, ар кандай чакырыктарга барып, өздөрүн аз келгенсип ушул Эмомали Рахманды да чакыртып алды да. Ушундай кесепеттерге ээ болуп калып атабыз да. Эгерде биз реалдуу ушул бардык контрабанданы жаап салганыбызда, ал жерде макул контрабанданы УКМК жаба турган болсо эле, бүтүн бардык ушул биздин маселелер чечилип калмак да. Ошондуктан биз дагы бир нерсе айткым келет, кантип элди түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек деп. Эл баарына макул, эл каалап эле турат. Мисалы үчүн Өзбекстан мындай жакшы стратегия менен иш кылат экен, бул официалдуу түрдө катталган. Чек арада жайгашкан жарандарынын эсебинен ошол жерде атайын жарандардан группалар, башкача айтканда чек араны коргоо кызматтары түзүлгөн. Алар чек арачылар менен чогуу биргеликте стратегиялык пландуу иш алып барышат экен. Алар эгерде чек арачылар кетирген кемчиликти жарандар, жөнөкөй карапайым элдер
толуктап турушат. Ал эми карапайым элдин кетирген катачылыгын чек арачылар толуктап турушат. Ушундай негизде эмне үчүн биз жергиликтүү элдерден ушул контрабанданы тосуу, чек араны бекемдөө максатында группаларды түзүп, алар менен чогуу иштеше албайбыз деген чоң бир суроо келет. Ушуну бир жакшы сунуш менен биз дайыма биргеликте болуп, ушул чек ара боюнча өз позициябызды билдире беришибиз керек. И дагы бир нерсе айтып кетсем, азыркы учурда Өзбекстан тарап ушул 3 айдын ичинде кол коюп бүтүрүп салалы деп баардык эле аракет кылып жатышат. Анын аракетин биз элге айтпастан, кече Кемпирабадта айтпастан жашырынып барып туруп өлчөп жаткандарына күбө болуп атабыз. Бул 3 айдын ичинде ушул азыркы эски 6-чакырылыштын депутаттарына мүмкүн болушунча ратификациядан өткөзүп, эртең булардын убактысы бүткөн соң бүтүн бардык күнөөлөрдү 6-чакырылыштын депутаттарына өткөзмөкчү, коймокчу. Ошондуктан мен жалпы кыргыз элине кайрылып кетмекчимин. Биз чек ара маселелеринде эч качан шашпашыбыз керек. Жаңы 7-чакырылыштын депутаттары шайлансын, ошолордун мойнуна бул жоопкерчилик илинсин. Ал жаңы шайланган депутаттар чыныгы эл өкүлдөрү менен биргеликте ушул азыркы иштелип жаткан маселелерди карап, эгерде ката болсо кайрадан бул протоколдорду жаңы түзүүдөн жиберүүгө негиз беришибиз керек. Ал эми азыркы депутаттар бул ратификацияны түшүнбөй эле, башкача айтканда протоколдорду түшүнбөй эле, кайра ошол ратификацияны өткөзүп салуу коркунучу бар. Жок рахмат. Азыр биздин убактыбыз аягына чыгып калды. Кыскача бир 30 секундда 1 минуттага жакын сиздерге кайрылууга убактыңыз бар. Биринчиден сиздерге рахмат. Ошо сиздер аркылуу элге дагы бир топ маалымат жетет деген үмүттөбүз. Экинчиден элге ушул баягы түшүнгөн биздин баягы жүрөгү элим жерим деп соккон биз жарандарга кайрылабыз. Ошол өзүңөр түшүнгөн маселени башка адамдарга да түшүндүргүлө. Элдер түшүнсүн, эмне болуп атканын билсин, эртең кеч болуп калбасын. Мен ушул мына Элбектин сунушун абдан колдойм. Бул мамлекеттик абдан маанилүү чоң маселелерди жаңы элдин ишенимине ээ болуп келген жаңы депутаттар караш керек. Ошого чейин бул шашып чече турган маселе эмес. Бул өтө шашылганда өтө туура эмес каталыктар кетет. Каталыктарды кетирип алып кийин оңдоого кыйын болот абдан. Ошондуктан азыркы бийликке дагы кайрылабыз. Бул маселени шашпай жакшылап негиздеп чечсе, анан кийин эл менен макулдашып элге түшүндүрүү иштерин жеткирип, бекитүү маселесине келгенде ошол эл ишенимине ээ болуп келген жаңы парламентке чыгарса туура болот. Бул жигит мырза. Мен эфирден пайдаланып, карапайым элибизге ушуларды айта кетмекчимин. Урматтуу элим, мына биз, мен өзүм жеке өзүм үчүн жооп берейин. Исахов Гүлжигит, Кыргыз Республикасынын жараны катары ушул убакка чейин бийликке кимдер келсе, баарына бетине таамай айтып келдик. Туурасын туура, туура эмесин туура эмес деп айтып келдик. Чакырган сунуштарына, берген кызматтарына макул болгон жокпуз. Анткени биз алардын туура эмес бара жаткандарын көрдүк. Мен деле мына анча-мынча биздин билбегендер айтышы мүмкүн. Бул киши кызматка жетпей калган үчүн эле сүйлөп атат депчи. Мага сунуш берилген. Мен баш тартканмын. Анткени мен августта эле билгемин. Булар кимдер менен иштешип атканын. Октябрга чейин, 5-6 октябрга чейин башка 5-6 октябрдан башка болгондорун да көрдүк. Сунуштарыбызды да ошондо жеке адамдар аркылуу айттырганбыз. Мыйзамды тебелебегиле, мыйзамдын үстөмдүгүн сактагыла, легитимдүүлүктү сактагыла, бул эртеңки күнү кесепети тийип калат эл аралык саясатта дегенде булар уккан жок. Мына тилекке каршы мен айткандар чыгып атат. Мен не демекчимин? Биз жөн эле чыгып алып айтып аткан чагымчыл эмеспиз. Сол камчек ташып айтып атпайбы? Мен жерибиздин 1 сантиметрин да бербейм. Ушул убакка чейин жанымды берип келгенмин. Керек болсо мындан кийин деле бере берем деп атат да. Эми мурда жанын берип келген болсо азыр тирүү жүрөт го. Канча жаны бар бул кишинин? А биз айта алабыз, биздин бир эле жаныбыз бар. Ошо жаныбызды биз мына улуттук кызыкчылыгыбызды сактап калганга жумшайбыз. Мен башка жарандарыбызды да айтып кетмекчимин, жүрөгүндө жалыны бар. Кыргыз мамлекеттүүлүгүн кастарлаган улуу кыргыз каганатын тарыхтагы ролун билген адамдар болсо, ошолорду айта кетет элем. Кыргыз мамлекеттүүлүгүн келгиле сактап калалы. Эгерде бизге ар кандай башкача ой менен карап аткан, уктап жаткан жарандарыбыз болсо, аларды айтмакчымын, тарыхты изилдегиле. Но факттар карагыла.
ютубту карап алып эле мындай бир адамдын бир эле бурмалап койгон нерсесин айтпагыла. Биздин айткандарыбыз туура отура эмеспи, текшергиле. Башкалардыкын да текшергиле. Анализди жасагыла, таразалагыла. Эгер башыңар жетпей атса, анча-мынчалары. Билгендерден сурагыла. Уят, билбегендин уяты жок. Бирок мүмкүнчүлүгү болуп туруп, изилдебей койгондун өзү уят. Эч ким энесинен эксперт билерман болуп туулбайт. Биз деле бул чек ара боюнча эксперт эмеспиз. Бирок улам эле мына чыгып аткан интернетке чыгып аткан алешемдиктер, кейиштүү окуялар болуп аткан үчүн биз наалып отура бергенден көрө келип изилдейли деп мынтип баш катырып отурабыз. Биз эксперт эмеспиз. Демек биз эксперт болбой туруп анча-мынча ачык маалыматтарга жетип аткан болсок, анда Кыргызстандын ар бир жаганы бул маалыматка жеткенге укугу бар да, анан мүмкүнчүлүгү дагы бар. Ошондуктан мен элибизге айтмакчымын. Жаман айтпай, жакшы жок. Биз улуттук кызыкчылыгыбызды коргойлу, анализ туура жүргүзөлү. Бирөөбүз менен урушуп талашпайлы койлу мындай. Тууганыбыз болсо дагы, жакын көргөн кишибиз болсо дагы чындыкты бетке айталы. Кыргызды чындык гана сактап келген. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Кыскача 30 секунд. Чоң рахмат. Абдан жакшы туура сунушту айтты, сөп анализ жасагыла деп. Бизде Камчыбек Ташиевдин ушул чек ара маселелери боюнча жүргөн комиссиянын ушул маалымат саясаты аябагандай жакшы болбой жатат. Кемчиликтер аябагандай көп. Башкача айтканда, мисалы үчүн буга чейин биздин президентибиз Садыр Жапаров Өзбекстанга барып келгенде ал жерде Соха анклавына кирип чыгуу үчүн кайтпас жол өткөрүү пункту ачылды. Ал жер ачылып, андан кийин тик учак учууга 20 адам автобус, 20 адам сыйымдуулугунда автобус менен каттап жүрүүгө уруксат берилди. Ушунун негизинде биз Үңкүртөөдөн 25 гектар жер алдык деп айтты. Ал эми кайра эле ушул сөздөрүнө биз кече Кемпирабадты ушул платинаны бергенибиз үчүн кайра Үңкүртөөдөн 25 гектар алып жатабыз, Кара Белестен 25 гектар алып жатабыз, анан бул жактан алып жатабыз деп эле бардык жактарын башкача айтканда маалыматты бурмалаштырып салып жатат. Ошонун натыйжасында азыр элде чоң наразычылыктар бар. Ошондой эле биз эл менен тыгыз иштешип, элдин үнүн угууга чакырылмакчымын ушул комиссиянын төрагаларын баарын. Себеп дегенде бир баш жакшы, бирок 1000 баш андан да жакшы деп коюшат. Башкача айтканда элдин ичинен аябагандай көп сонун ой пикирлер чыгат. Ошондуктан эл менен бирге болсоң сен элсиң, элден чыксаң кийиксиң деген сыяктуу бир макал бар. Ошондуктан эл менен бирге болууга чакырам. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн чек ара маселелери, акыркы убактарда ал жакта кетирип аткан каталыктар жөнүндө сөз кылдык. Бул үчүн бизде конокто өзгөндөгү ошол Кемпирабад суу сактагычында жашаган элдердин өкүлү Акыл Айтбаев, чек ара коомдук бирикмесинин негиздөөчүлөрүнүн бири Гүлжигит Исаков жана жарандык активист Элбек Хабибуллаев болду. Алып барган мен Перизат Сайтурхан. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.